Саламатсыңар балдар. Бүгүн өндүрүштүү окуунун устаты Токтоналиева Назима Таштанбековна. Бүгүнкү сабактын темасы операциондук система Windows 10ду орнотуу. Бүгүнкү сабактан силер операциондук системалар жөнүндө маалымат аласыңар. Windows 10 операциондук системаны орнотуунун жолдорун үйрөнөсүңөр. Windows Microsoft тарабынан иштелип чыккан операциялык тутуму ал тутум компьютерди иштетет. Windows ар кандай күнүмдүк маселелерди, тапшырмаларды аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, Windows аркылуу интернетке кирүүгө, электрондук поштаны текшерүүгө, санарип сүрөттөргө түзөтүү киргизүүгө, музыка угууга, оюндарды ойноого, дагы көп нерселерди аткарууга мүмкүнчүлүк аласыңар. Операциондук системалардын версиялары. Microsoft 1980-жылдардын ортосунда Windows'тун биринчи версиясын чыгарган. Ошондон бери Windows көптөгөн версияларды чыгарды. Алардын эң жаңысы Windows XP 2001-жылы чыккан операциондук система. Windows Vista 2007-жылы чыккан операциондук система. Windows 7 2009-жылы чыккан операциондук система. Windows 8 2012-жылы чыккан операциондук система. Windows 10 2015-жылы чыккан операциондук система. Флешканы системалык блоктун арткы уячасына туташтырабыз. Мына өзүңөр көрдүңөр, жанып келаткан компьютерди перезагрузка кылып алабыз. Мына перезагрузка кылып атабыз. Жанып келаткан учурда F2 клавишасын басабыз. Мына компьютер жанып кайра өчүп атат. BIOS'ка киребиз. Мына BIOS менюсуна кирдик. Бул жерден Boot Device'ты тандайбыз. Boot Device F1 деген жерди өзүбүздүн флешкабызга карай жол көрсөтө алабыз. Жана F2 клавишасынын жардамы менен аны сактап алабыз. Компьютер өчүп, кайра жанып күйүп атат, автоматский. Өзүңөр көрүп атасыңар. Мындай учурда бир клавишаны басып коюу зарыл. Компьютер күтүп турабыз. Компьютер дагы загрузка болуп атат. Бул жерде канча убакытты талап кылса да биз күтүп турушубуз керек. Бул жерде 10-15 минутта убакытты талап кылат. Ошого чейин биз күткөнгө туура келет. Мына компьютер перезагрузка кылып атат. Мына көрүп атасыңар, компьютер перезагрузка кылып атат. Мына күтө турабыз. Бул жерден ушундай терезе чыгат. Бул жерден баардыгын русский деп тандайбыз. Далее баскычын басабыз. Установить деп чыгат, аны да басабыз. Начало установки деп чыкты. Көрдүңөр, начало установки деп чыкты. Бул жерден компьютер загрузка боло баштайт. Ана компьютер загрузка болуп атат.
Биз дагы күтүп турушубуз керек. Мына ушул жерде мындай терезе чыкты. Условия лицензияда лицензиянын шарттары менен макулдашыбыз керек экен. Далее баскычын басабыз. Андан кийин дагы ушундай терезе чыкты. Бул жерден выборочный дегенди тандайбыз. Далее баскычын басабыз. Андан кийин болсо дистерди тандашыбыз керек. Мына бул жерден биз дистерди тандап атабыз. Бул компьютерде D диси жана C дис, эки дис бар. Биз операцион системаны C диске отургузушубуз керек. Бул жерден деген C дисти өчүргүбүз келсе, мына C дисти удалитти бассак, C дис өчөт. D'ны бассак, D диси өчөт. Баардык дистер өчүп, бир дис болуп калат. Бул жерден создайт дегенди басабыз. Мына создайт, көрүп атасың. Бул жерден биз C дистиге операцион система отургуш үчүн C дистин гигабайты 100 гигабайтка чейин болуш керек. Мына бул жерден деген 126 гигабайт бош турат. C дисте маалыматтардын баары өчүш керек. D дисте маалыматтар калыш керек. Алар өчпөш керек. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. C дисте 126 гигабайты бош турат, бошоп калды. Биз форматировать кылабыз. Мына форматтап атабыз, окейди басабыз. Мына форматталып атат. Форматталгандан кийин C дистин ичиндеги маалыматтын баары өчөт, D дистин ичинде маалыматтар өчпөйт. Алар ошол боюнча эле калат. Биз дагы форматтап атабыз. Эми далее баскычын басабыз. Далее баскычын баскандан кийин установка Windows деп чыкты. Бул жерден Windows компьютер өзүнүн ичиндеги файлдарын копировкалай баштады. Мына бул жерден копировка файлов деп чыкты. Өзүнүн Windows өзүнүн файлдарын копировка кылып атат. Мына биз күтүп турушубуз керек. Канча убакыт болсо дагы күтөбүз, анткени өзүнүн файлдарын копировка кылат. Канча убакыт болсо дагы мына бүттү. Бардыгын подготовка файл для установка дейт. Мына бардыгын өзүнүн компоненттерин обновление кылды, копирование кылды. Мына бул жерден установканы аяктады. 100% болгондон кийин, мына бул 1% 100%ке чейин болуш керек болчу. Мына 100%тен кийин установканы аяктады. Мына бул жерден ушундай терезе чыкты. Ал жерден использовать параметры стандарта дегенди басабыз. Андан подождите минутка дейт, минутку дейт. Биз бул жерден компьютер перезагрузка болуп атат, күтүп турушубуз керек. Канча убакыт болсо дагы биз күтүп турушубуз керек. Мына бул жерден болсо ат коюш керек. Биз 315 деп жазып, далее деген баскычын бастык. Подождите дейт, дагы күтө турабыз. Мына компьютер автоматически өчүп жанды. Мына привет деп чыкты. Эми компьютер өзүнүн приложенияларын настройкалай баштайт азыр. Мына бул жерден анча деле көп убакытты талап кылбайт, бир аз убакыт эле талап кылат. Анткени компьютер өзүнүн тиркемелерин бүт настройкалап баштады. Биз күтө турушубуз керек.
Биз бул жерде эчтекени тийбешибиз керек, эч нерсе баспай мына күтүп турушубуз керек. Азыраак убакыт калды бүтөрүнө. Бул жеринде 10-15 мүнөттө убакыт күтүп турушубуз керек. Мына начинаем деп чыкты. Мына өзүңөр көргөндөй биздин система орнотулуп бүттү. Балдар үйдөн деле ушундай өзүңөр ноутбугуңар болсо же компьютериңер болсо Windows 7-ни орноткуңар келсе, мына ушундай жолдор менен орнотуп алып деле иштей берсеңер болот экен. Техникалык коопсуздук эрежелери менен таанышасыңар. Кабинетте мугалимдин уруксатсыз компьютерлерди өчүрүп күйгүзбө. Компьютер нымдан, суудан сакта. Компьютерди чаңдан сакта. Компьютер электрик прибор, ошондуктан электр розеткаларын жана компьютердин кабелдерин кармаба. Компьютерден 60-70 см аралыкта денеңди түз кармап отур. Бузулган компьютерди иштетпе. Компьютер бузулса тезинен мугалимге же атайын адиске кайрыл. Компьютердин мониторун колуң менен кармаба. Компьютердин астында көпкө отурба, көзүңдү сакта. Сабактын аягында компьютерди өчүрүп, мугалимге өткөрүп берүү зарыл. Инструкциялык техникалык карта менен иштегиле. Үйгө тапшырма Windows XP операциондук системасын орнотуунун жолдору боюнча видео тартып келгиле.